Жогорку кеңештин дагы бир депутатына кылмыш иши козголду. Премьер-министр бир нече чиновниктерди жазалады. Ошто 2 адамды көчөдөн атып кетишти. Активист Лекмат Кудайберген уулу ачкачылык кармоону улантууда. Шавкат Мирзиев Хан Сарай тууралуу суроого жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкуловдун мыйзамсыз байып фактылары аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, Марат Аманкулов саясий ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээ болуп, анын жалпы суммасы расмий кирешесинен бир нечеси жогору болгон. Мындан тышкары көмүскө активдерин жашыруу үчүн аларды жакын туугандарына жана кирешеси расмий тастыкталбаган аферленген адамдарга каттаткан. Атап айтсак, соода жана көңүл ачуу комплекси Бишкек шаарынын жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан 14 жер 3 кеңсе жана 4 турак жай, 5 батир, Каприз борборундагы коттедж, 3 особняк, ошондой эле жогорку өкүлдүк класстагы 5 аткаруучу унаа. Бул активдердин жалпы орточо базар баасы 1,5 миллиардтан ашык сомду түзгөн. Жогорудагы активдерге келип чыгуунун мыйзамдуулугун берүү максатында депутат Аманкулов аларды сатып алуудан мурун тиешелүү насыяларды финанс кредит мекемелерине берген. Аманкуловдун 2008-2020 жылдар аралыгында Бишкек шаардык кеңешиндеги жана жогорку кеңештеги саясий таасирин колдонуу менен активдерин кыйла көбөйткөнү болжолдонууда. Учурда анын башка активдерин, ошондой эле кылмыш жол менен алынган каражаттарын легалдаштыруу катышкан адамдардын чөйрөсүн аныктоо иштери жүрүп жатканы да айтылды. Премьер-министр бир нече чиновниктерди жазалады. Премьер-министр Улукбек Марипов архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Урматбек Кокочаровго сөгүш жарыялады. Курулуш жаатындагы маселелерди чечүү үчүн эч ким жолдо болгон эмес. Көрүлгөн чараны бир аз жумшарттым. Бул жерде иштен кетирүү деп жазылган, деди Улукбек Марипов. Ошондой эле Улукбек Марипов Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергеновго жана вице-мэр Азамат Сагындык уулуна сөгүш жарыялоону сунуштаган. Мындан сырткары Бишкек суу каналдын башчысы Мурадин Сейдалиевге карата катуу чара көрүп, керек болсо кызматтан кетирүүнү сунуштаган. Ошто 2 адамды көчөдөн атып кетишти. Ош облусуна караштуу Өзгөн шаарында жергиликтүү тургундарга кол салуу болду. Бул тууралуу Ош облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 18 марттан 19 мартка караган түнү саат 3:35 чамасында октон жаракат алган 2 адам аймактык ооруканага жеткирилген. Бул факт кылмыш жаза кодексинин 9-пунктунун 2-пункту киши өлтүрүү боюнча беренеси менен катталган. Ыкчам иликтөө тобу жана милициянын жетекчилиги ооруканага жөнөп кетишти. Ленин көчөсүндө Honda Inspire автоунаасында 31 жаштагы, 21 жаштагы жана 31 жаштагы жарандар отургандыгы аныкталды. Бул учурда унаага белгисиз адамдар келип ок чыгарышкан. Үчөөнүн ичинен алдыңкы жүргүнчү отургучунда отурган жаран гана тирүү калган. Калган экөө ооруканага жетпей каза болушкан. Шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, экспертизалар дайындалды. Активист Лекмат Кудайберген уулу ачкачылык кармоону улантууда. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Респеков массалык маалымат каражаттарынын бирине билдирди. Анын айтымында, аталган борбордун өкүлдөрү тергөө абагына 18 мартта кирип, активисттин абалын көрүп чыгышкан. Ал сот чечимине нааразычылык иретинде ачкачылык кармоону улантаарын айткан. Кудайберген уулу жазык кодексинин 310 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана 264 беренеси массалык башаламандыктар менен айыпталууда. Шавкат Мирзиев Хан Сарай тууралуу суроого жооп берди. Өзбек президенти Шавкат Мирзиев азаттыктын өзбек кызматынын иликтөөсүндө айтылган шовосо эс алуу жайы боюнча комментарий берди. Президент Ташкент облусуна сапарынын жүрүшүндө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эс алуу жай мамлекеттин карамагында экенин билдирди. Бул темир жол ишканасы мамлекетке караштуу. Ал жакта эч ким жашабайт, эч кимге өткөрүлүп берилген эмес. Мамлекеттин карамагындагы жай. Анын президентке эмне тиешеси бар? Эгер президент ал жакка барса, Өзбекстанга пайда алып келчү жогорку даражалуу киши менен гана барат деп билдирди. Мирзиёев журналисттерге кайрылып, 5 жылда канча жолу президент ал жакта эс алыптыр деген суроону эмнеге өрбөйсүңөр деген сууал таштады.